Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khatamil enbiya vel mursalin. Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'de. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: El-Kur'anu hüccetun leke ev aleyke. Kur'an бұл senin пайдаңа же зияныңа көйлік өтөт. Қачан Құран біздің пайдабызға дәлел болады? Қачан Құран біздің зиянымызға көйлік өтөт деген кезде біз Құрандың бұйрықтарына мойын сұнып атқара тұрған болсақ, анын тыюларынан тыйылып жашай тұрған болсақ, ертең қиямат күнінде Құран бізді бейішке бастап, бізге шафаатчы болып бейішке алып келеді. Айгерде Құранның бұйрықтарына мойын сұнбай тұрған болсақ, анын тыйыларынан тыйылбай тұрған болсақ, Құрандан жүз үйрей тұрған болсақ, Құранды ұмыта тұрған болсақ, Құрандан ғафилетте бола тұрған болсақ, анда ертең Құран біздің зиянымызға көйлік өтіп, бізді тозаққа жетелеп алып барады. Мына сондықтан әрбір мұсылман пендесіне милдет болған нәрсе Құранға ой жүгіртіштік, Құранды терең түшініштік, Құран үйреткен амалдарды атқарыштық. Жана ошондой эле Құран даават кылган нерсеге кулак салыштык. Құранға даават кылуудан тажабаштык. Құранды угуудан жана Құранга даават кылгандарды угуудан зерикпештик. Мына ошол Құранга баш ийүүнүн дагы бир сүрөт көрүнүштөрүнөн инсандын иманын толтуруучу, инсандын хидаятын толтуруучу дагы бир амалдардан бул Құранга даават кылуу. Жана даават кылгандарды көп угуштук, аны тыңдаштык, Құранды жөн эле угуп коюштук. Құранга даават кылгандарды, шарият жөнүндө сүйлөгөндөрдү, ислам тууралуу маалымат таратып жаткандарды жөнөкөй эле угуп коюштук. Бул дагы ибадат болуп эсептелинет. Биз мындан жалкоолук кылбашыбыз керек. Мына ошол дааватты угуу менен биздин ыйманыбыз жогорулайт. Мына ошол дааватты угуу менен биздин күнөөлөрүбүз кечирилет. Мына ошол дааватты угуу менен биздин жүрөгүбүзгө нур келет. Мына ошол дааватты угуу менен биздин жашообузда дагы бактылуулуктун эшиктери ачылып, бизге дагы Аллах Таала тараптан берекелердин эшиктери ачылат. Мына ошол дааватка келе турган болсок, албетте дааватты угуштук, даават кылыштык. Бул Аллах Тааланын буйругуна жана пайгамбардын буйругуна моюн сунуу эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде «Уду иля сабили роббика бил хикмати вал мауизатил хасана». Сен Роббуңдун жолуна данышмандуулук менен жана жакшы насааттар менен даават кылып адамдар чакыргының дейт. Важадилухум биллати хия ахсан. Агерде Куран менен талаш керек болуп турган болсо, анда талаш болсо дагы, жакшы сүрөттө талаш болсо дагы адамдарды даават кылып, Аллахтын жолуна, бул динге чакыргын деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизге буйрук берген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биздин иманыбыз толук болбойт качан даават кылмайынча, качан билген нерсебизди башкаларга үйрөтмөйүнчө биздин хидаятыбыз толук болбойт. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: «Я айюхаллазина аману алейкум анфусакум». Эй иман келтиргендер, силер өзүңөргө өзүңөр бекем болгула дейт. «Ла ядуррукум мен долла ида тадайтум». Эгер силер хидаятка келген болсоңор, адашкандар силерге зыян бере албайт дейт. Бул дегени момундар өзүңөр бекем болгула, өзүңөрдүн нафсыңарды тазалагыла, күнөөдөн алыс болгула, солих амалдарды жасагыла. Мына ошондо силерге адашкандардын зыяны силерге жетпейт дейт. Силер туура амал кылган болсоңор, адамдар даават кылган болсоңор, аларга түшүндүргөн болсоңор, андан кийин дагы адамдар силердин дааватыңарга жооп бербей турган болсо, андан кийин дагы адамдар ошол күнөөсүндө кала бере турган болсо, ошо күнөөкөр адамдарга келген азап силерге эч кандай зыяны жетпейт деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мына ушундайча имандууларга дааватка чакырып өтөт. Даават кылган кезде гана биздин иманыбыз толук болот экен. Агерде биз өзүбүз туура жолду таап туруп, бирок башкаларды
динге чакырбай турган болсок, башкаларга ислам тууралуу түшүндүрбөй турган болсок, анда биздин хидаятыбыз толук болбойт. Эгер кыямат күнү ошолор азапка душар болуп кала турган болсо, же Аллах Тааланын бул дүндө бир азабы келип кала турган болсо, мына ошол азаптан биз дагы аман кала албайбыз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат: "Иннан-нас ида рау мункаран ва лам югайруху юшаку Аллаху азза ва жалла ан яуммахум би иқабихи" дейт. Эгерде адамдар кайсы бир коомдо жашап аткан болсо, ошол коомдон мункар иштерди көргөн болсо, шариятка каршы келген, анын салт адатына каршы келген, жаман күнөө иштерди көргөн болсо, ошону көрүп туруп андан кийин өзгөртпөй турган болсо, Аллах Таала мына ошол коомдун баарына азап жөнөтүп коюшу толук ыктымал дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз өзүбүз дагы оңолуп, өзүбүздүн дагы нафсыбызды тазалап, өзүбүз дагы намаз окуп, өзүбүз дагы күнөө иштерден тыйылып, башкаларды дагы ушул динге даават кылышыбыз керек. Жана даават кылгандардын сөзүн тыңшап угушубуз керек, андан жадабашыбыз керек, андан зерикпешибиз керек биз. Анткени бул Аллах Тааланын буйругу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Мен ра минкум мункаран фалюгайруху би ядихи." Силердин кимиңер бирөөңөр деп атат. Бирөөбүздү чектеп койгон жок. Алымдарыңар, имамдарыңар, же чоң болдуларыңар деген жок. Мусулмандардын арасынан силердин бирөөңөр дейт. Кандай бир мункар ишти көрүп калган болсо, шариятка каршы келген ишти көрүп калган болсо, бир адамдарга зыян жеткире турган жаман ишти көрүп кала турган болсо, анда аны кол менен өзгөртсүн дейт. Колу менен кайтарсын дейт. Фаиллам ястати' фа билисанихи. Эгер кол менен өзгөртө албай турган болсо, тили менен айтсын, ал адамдарга жеткизсин, түшүндүрсүн бул иштин ката экендигин дейт. Фаиллам ястати' фа би калбихи ва залика адъафул иман. Эгерде тили менен да өзгөртө албай турган болсо, анда жүрөгү менен ошол ишти жек көрүп койсун дейт. Ошол ишти жек көрүп койсун ошол адамды дейт. Бул имандын эң алсыз бөлүгү деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай бизге айтат. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисинде айтат: "Баллигу анни валау ая." Менден бир аят уккан болсоңор дагы жеткиргиле дейт. Демек биз бир хадис билген болсок дагы, бир аят билген болсок дагы, мына ошону башка адамдарга жеткирип коюштук. Бул баарыбыздын үстүбүздөгү милдет болгон нерсе. Жана ошондой дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул даават кылуучуларга өзү дуа кылган. Аллах Таала ушундай бир кишини өзүнүн ырайымына алсын, анын жүзүн, анын жүрөгүн нурдансын деген пайгамбарыбыз дуа кылат өзү. Пайгамбарыбыздын дуасы мустажаб. Ушундай орундар бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган орундар бар. Ушундай адамдар бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол адамдарга дуа кылган. Ошол пайгамбарыбыздын дуаларынан бири кийин пайгамбарыбыздын хадисин угуп, кийин ошол адамдарга жеткирген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул адамга дуа кылган: Аллах Таала бул адамды өзү нурдансын. Бул адамды Аллах Таала өзү ырайымына алсын. Аллах Таала бул адамга өзүнүн рахматын түшүрсүн, өзүнүн мээримине бөлөсүн деп, мына ушундай адамдарга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган. Булар кимдер экен? Динди башка бирөөлөргө жеткиргендер. Жана ошол динди жеткирип жаткан адамдарды уккандарга да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай дуа кылган. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул дааваттын фазилети мына ушундай. Сиз кайсы бир адамды жакшы үйрөтүп кое турган болсоңуз, мына ошол амалды тиги адам сизден үйрөнүп аткара турган болсо, мына ошол соопко сиз дагы шериктеш боло бересиз. Кайсы бир ишке сиздин күчүңүз жетпей турган болсо, ошонун күчү жеткен адамдарга айтып кое турган болсоңуз, мына ошолор кылып соопко эргишкен болсо, сиз даават кылганыңыз үчүн мына ушундай соопко ээ боло бересиз. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул даават кылыштык инсандын күнөөлөрүн кечирет. Күнөөлөрдөн инсанды тазартып турат. Анын күнөөлөрүн өчүрүп турат. Эртең кыямат күнүндө инсандын соо иштери дагы, күнөө иштери дагы таразага коюлат. Мына ошол таразага коюлган кезде күнөө иштериңиздин азаюусуна, күнөө иштериңиздин азыраак болуп, аны өчүп кетүүсүнө таразадан бул даават кылуу эң чоң себепкер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фитнату роджули фи ахлихи." Киши көбүнчөсү күнөөгө душар боло турган орундардан бул өзүнүн үй бүлөсү дейт. Ошол үй бүлөнү багам деп киши кээде күнөө ишке барып коет. Ва малихи дейт. Жана ал мал дүйнөсү дейт. Ошол мал дүйнөсүн кээде арам жолдон кесип кылып коет, же туура эмес жактарга баштап коет. Мына ошодон себептен күнөөгө душар болот. Валадихи ва жарихи. Жана өзүнүн баласы себептүү, жана өзүнүн кошунасы себептүү адам күнөөгө душар болот дейт. Ошол баламды багам деп кээде шарият
аллахтага каршы келген жолдон кесип кылып коюшу мүмкүн. Же болсо кошунасы боло турган болсо, кошунасы байып кеткен болсо, же кошунасы башка жакшы иштер кылып аткан болсо, ошого көрө албастык кылып, же өзү бай болгон болсо кошунасына барып текебер кылып, же кошунасынын акысын бербей, кошунасына зыян берип, киши мына ушундай күнөөлөргө батат дейт. Ал эми күнөөлөрдү өчүрүүчү амалдар tukaffiruhas-sala. Биринчи күнөө кафарат болгон амал бул намаз дейт. Вассаум, кийин орозо дейт. Кийин садака, кийин вал амру ван нахи. Адамдарды жакшылыкка буйруштук, жамандыктан кайтарыштык бул күнөөгө кафарат болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, биз адамдарды даават кылыштык менен өтө чоң сооптурга ээ болот экенбиз. Пайгамбарыбыздын дуасына жетет экенбиз. Аллах Тааланын буйругун аткарган болот экенбиз. Кийин ошонун биргеликте биздин күнөөлөрүбүз кечирилет экен. Биз кылган дааватка ким амал кыла турган болсо, анын соонуна шериктеш болуп ала берет экенбиз. Мындан өткөн кандай улуу бир амал бар. Жанадагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде бизге баяндап берген, бул даават кылган адамдын дуасы мустажап болот. Даават кылган адамдын дагы, дааватты уккан адамдын дагы кылган дуасы кайтарылбастан кабыл болот. Жана ошону даават кылыштын бир фазилеттеринен кыямат күнүндө бул адамдар ийгиликке жетүүчү адамдардан болот. Дозоктон кутулуп, бейишке жете турган адамдардын катарында болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде муну төмөндөгүчө баяндайт. Вал такум минкум умматун яд'уна илал хайр. Силерден ушундай бир тайпа адам болсун дейт. Адамдар жакшылыкка чакырган. Ва я'мур бил ма'руф, жакшылыкка буйруган. Ва янха анил мункар, жамандыктан кайтарган адам болсун. Улайка хул муфлихун. Мана ушул тайпа кыямат күндө ийгиликке, жеңишке жетүүчү адамдар дейт. Жеңиш эмне бул? Бейиш. Азаптан кутулуп, бейишке жетүү бул ар бир момундун, ар бир мусулмандын эңсеген кыялы. Мына ошого жете турган эң чоң себептердин бири бул некен? Адамдарга даават кылыштык. Тил менен даават кылып коюштук. Эгер ал менен күчүң жетпей турган болсо, аларга бир жакшы китепти хадия кылып коюштук. Же бир жакшы баяндарды аларга WhatsApp'тан жөнөтүп коюштук. Бул жеңил иш. Мына ушинтип өтө бир оор соопторго жетсек болот экен. Аллах Тааланын райымын мына ушундай биздин үммөт өзгөчөлөп койгон, башка үммөткө бербеген бир өзгөчөлүктөрдү берип койгон. Жеңил иш, бирок соогун көп кылып койгон. Амалы аз, бирок соогу көп. Бул Аллах Тааланын райымынан, фазилетинен. Биз буну жеңил салап, ушуга дагы бир жалкоолук кыла турган болсок, ушудан дагы зерге турган болсок, андан мындан өткөн Аллах Тааланын бизге худжасы жок. Эртең кыямат күндө Аллах Тааланын астына биз эч кандай үзүр айта албайбыз. Мен алым жетпей калды эле деп айта албайбыз. Анткени өтө жеңил амалдар, бирок сооптор мына ушундай улуу. Андан кийин дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул даават кылыштын фазилеттеринен бул жер бетиндеги эң жакшы сөз. Жер бетиндеги эң жакшы сөз дааватчы адамдын сөзү. Баягы ырдаган артисттердин ыры эмес. Же дагы башка сүйлөп аткан, баягы кыйын болуп аткандардын сөздөр эмес. Эң жакшы сөз дааватчынын сөзү. Аллахтын динине чакырган сөз эң жакшы сөз. Исламга чакырган, адамдарды оңолууга чакырган сөз эң жакшы сөз. Буну Аллах Таала өзү Кур'ан-ы Каримде көөлүк берип төмөндөгүчө айтат. Ва ман ахсану кавлан мимман да'a илаллах. Аллах Таала чакырган чакыруучунун сөзүнөн дагы өткөн жакшы сөз барбы дейт. Андан өткөн жакшы сөз жок. Ва амила солихан, жана жакшы амал кылган, ва кала иннани минал муслимин, жана мен мусулмандардын катарындамын деп айткан адамдан дагы айткан адам сөзүнөн дагы өткөн жакшы сөз деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мына ушундайча көөлүк өтөт. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул даават кылыштык адамга жеңиш алып келет. Душмандардын үстүнөн үстөмдүк кылууга чоң себепкер болот. Дагы даават кылыштык бул Аллах Тааланын райымын алып келет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вал муъминуна вал муъминату ба'духум аулияу ба'д." Момун аялдар жана момун эркектер булар бири-бирине дос дейт. Демек, момундар бири-бирине дос экен. Достук эмнеде болот дегенде, өзүңүзгө каалаган нерсени ошо досуңузга да каалаштыгыңыз. Өзүңүзгө каалаган ийгиликти башкага да каалаштыгыңыз мына ушул болот. Ал эми кандай? Ал күнөө иш кылып аткан болсо, жакшы иштерди кылбай аткан болсо, аны көрүп сиз жөн эле карап туруштугуңуз бул достуктан эмес, балки бул душмандыктан. Күнөө кылып аткан болсо ошол бойдон таштап коюштук,
кыла бер деп унчукпай туруп коюш, бул душмандык. Же жакшы иштер болуп аткан болсо, ошону кыла албай аткан болсо, ага дагы сиз барып айтпастан билгениңизди таштап коюштук, бул дагы душмандык, достук эмес. Ал эми момундар булар эмне болот? Бири-бирине дос болуп атат. Достук эмне бул? Өзүңө каалаган нерсени башка да каалаштык. Аллах Тааланын райымын каалайсызбы, досуңузга да каалаңыз. Аллах Тааланын ачуусун өзүңө каалабайсызбы, доска дагы каалабаңыз. Эгерде Аллах Тааланын каршы турган амалды башка момундар кылып аткан болсо, Аллах Тааланын азабы келе турган ишти башкалар кылып атканбыз биз карап туруштук, бул достуктан эмес. Жана Аллах Таала аятын мынасында не дейт? Я'муруна бил ма'руф ва янхауна анил мункар. Жана ошол момундардын сыпаттарынан бири адамдар жакшылыкка буйрушат, жана жамандыктан кайтарышат, жана намаздарын тургузушат, жана закеттерин беришет, жана Аллах Таалага жана анын пайгамбарына моюн сунушат. Улайка сайярхамухумуллах. Аллах Таала мына ушуларды өзүнүн райымына киргизет деп Аллах Таала Кур'ан Каримде мына ушундай даваттын өзгөчөлүгүн, фазилетин ушундай баяндайт. Жана момундардын сыпатынан булар ким экен? Адамдар жакшылыкка буйруйт экен, жана жамандыктан кайтарат экен. Мына ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз адамдарды жакшылыкка үндөйлү, жамандыктан кайтарайлы, жана ошону угайлы, бул нерседен биз тажабайлы, бул нерседен биз зерикпейли, колдон келишинче уккан билгенибизди башкаларга жеткирип, же YouTube'дан болобу, же WhatsApp'тан болобу, кандай аалымдардын сөздөрү болгон болсо, алар менен да бөлүштүрө турган болсок, биз мына ушундай улуу даваттын соогуна жетебиз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.